Арбаңыздар, урматтуу көрүүчү. Кыргыз туусу гезитинде бүгүн кереги кеңеш, аны мен Керим Айдаров алып барам. Бүгүнкү биздин темабыз жаңы Кыргызстан кандай болуш керек деген теманын тегерегинде кеп кылган турабыз. Президент бир нече жолу өз сөзүндө жаңы Кыргызстанды курабыз деген сөздү кайталады. Анан биз ойлодук дагы, демек жаңы Кыргызстанды кандай куруш керек экен, эл менен чогуу ой бөлүшүп көрбөйлүбү деген тилекте бүгүн мына конокторду чакырып отурам. Жаңы Кыргызстан бир эле жаңы шаарды же жаңы курулуштарды куруш эмес, жаңы Кыргызстан менин оюмча жан дүйнөлүк жаңылаш, маданияттуулукту, билимдүүлүктү өркүндөтүш, улуттук баалуулукту бекем сакташ, кыргыздын кыргыз экенин тарыхын билиш, деги эле жан дүйнөгө жаңыча жашоо башташ деп ойлоп атам. Бүгүнкү коноктор менен адегенде мен тааныштырып алайын, андан кийин кээ учурун кылайбыз. Менин оң жагымда президенттин кеңешчиси Жолконбек Абыкеев, андан кийин физика илимдеринин доктору Каныбек Осмоналиев, экономика илимдеринин доктору Төлөн Абдыров, аялдар конгрессинин вице-президенти Зейнеп Жеңишбекова, филология илимдеринин кандидаты Аида Касиева, психолог Мерим Мураталиева, Илимдер академиясынын геология институтунун бөлүм башчысы, геология илимдеринин кандидаты Элдияр Дулатов, IT жана жасанма интеллект боюнча адис Айзаратбек Эсенов. Урматтуу коноктор, куш келипсиздер. Биз жогоруда айткандай, сиздер менен ушу жаңы Кыргызстан кандай болуш керек, же болбосо жаңы Кыргызстанды кантип жасашыбыз керек, өзгөртүш керек деген тема тегерегинде кеп салалы. Адегенде мен Чолконбек агага сөз бергим келип турат. Дәвір жолу саламатсыздарбы? Бүгүнкү кереги кеңештин катышуучулары, Кыргыз туусу ушу жакшы иш баштап атышат. Буларга чоң рахмат айтмакчыбыз. Жаңы Кыргызстанды куруу боюнча, жаңы Кыргызстанды курууну баштагандыгы тууралуу президентибиз Садыр Нуркожоевич 3 жылдан бери көп жолу кайталап айтып келатат да. Бирок ушул массалык маалымат каражаттарында жаңы мындай бир ойгонуу пайда болуп, ушул берүүнү мен балким алгачкыларынан деп айтар элем. Ал президент эмнени айтып атат, эмне болгон жаңы Кыргызстан, деги эле жаңы Кыргызстан кандай болуп курулат, ал жаңы Кыргызстандын келечекте кандай болушун каалайт элек, чын эле жаңы Кыргызстан курулабы, же жаңы болуп өзгөрүп аткан жаңы жолдорду салып койсок, жаңы имараттарды куруп койсок эле ушуну жаңы Кыргызстан деп атайбызбы деген сыяктуу суроолор менен массалык маалымат каражаттарында талкуу боло элек. Биз баягы ушул багытта бир нече президенттин жарлыктары кабыл алынды, бир нече концессиялар кабыл алынды. Кийинкиси эле уңгу жол азыр коомдо өтө чоң талкууга түшүп аткан уңгу жол кабыл алынды. Мына ушулардын баардыгы жаңы Кыргызстанды куруунун бир багыты, жаңы Кыргызстанды куруунун жүрүп аткан иши катары карашыбыз керек да. Мисалга, өзүңүздөр билесиздер, азыркы учурда республиканын кайсы гана районуна барбагыла 6 ыл айылдарына чейин курулуш иштери, жаңылануу иштери жүрүп жатат. Баардык жерде ремонттор, жолдорду оңдоп атышат, маданият үйлөрүн оңдоп атышат, административдик жайларды оңдоп атышат, социалдык жайларды оңдоп атышат. Мындайча айтканда, Кыргызстандын өзү толугу менен эле курулуш аймагына айланып калгандай көрүнөт да. Курулуш аймагына айланып калгандай көрүнөт. Мен ушул жайында бир катар областтарды кыдырып келдим. Мындай курулушу жок, курулуш жүрбөгөн, анан курулуш жүргөндөн жүдөп атпаган аймактарды жолуктурган жокмун. Баарында ушундай курулуш жүрүп атат. Бул эми мына чын эле Кыргызстанда бир чоң өзгөрүүнүн
башталгандыгын, ал улам күчөп бараткандыгын көрсөтө баштады да. Мына ошондуктан мына азыр ушул эми жаңы Кыргызстанды курабыз деген президенттин сөзүнүн артында эмне жатат? Ал жаңы Кыргызстан кандай болмокчу деген талкууну баштоонун мезгили жетилди деп ойлор элем да. Себеби ушул жаңы Кыргызстан бул жаңырган имараттар, жаңырган жолдор, жаңырган бала бакча, жаңырган соц аймактар гана эмес, жаңы Кыргызстан адамдардын жан дүйнөсүндөгү да жаңыруу болуш керек да. Жан дүйнөдөгү жаңыруу. Мындайча айтканда, биз ушул президенттин максаты, президенттеги эң башкы талап, эң башкы ойлогон ою да ушунда. Жаңы Кыргызстанды куруунун башкы максатында ушул Кыргызстанда жашаган адамдардын башынын ичинде, мээнин ичинде жаңыртуу, жүрүш турушту жаңыртуу туруп атат да. Мисалга президентибиз айрым учурда бир өзгөчө бир иштерди жасап, мисалы жайлоого чыкканда жанагы таштандыларды өзүнүн колу менен чогултуп, анан ушул колуңарга мына жугуп калбайт, ушундай таштанды таштабагыла, келгиле Кыргызстанды таза кармайлычы деп, мисалы ата баласын үйрөткөн сыяктуу элди үйрөтүүгө аракет кылып атат да. Жаңылыкка, жаңы жолго, жаңы кадамга үйрөтүүгө аракет кылып, ушундай кылып аткан мындай аракеттери бар да. Мына ушулардын баардыгы ушу жаңы Кыргызстанды курууга жасалып аткан аракеттер. Мына бүгүнкү күндө ушуну сиздер менен кеңири талдамакчыбыз деп ойлойм. Коноктор, ар бирибиз 4-5 мүнөттөн гана сүйлөп, андан кийин сөздү бирибизге талкуу катары өткөрөлүк, андан кийин балким бирибизде бир суроо болсо, ага дагы жооп берүүгө аракет кылалы. Кане сөз. Эмнеден баштамакчымын? Биринчи кезекте ар кандай эле өлкө, мамлекет болобу ал дүйнөлүк коомчулуктун субъектиси экендигин эсибизден чыгарбашыбыз керек да. Биз Кыргызстан изоляцияланган, бекинип алган, бир коңулга кирип алган мамлекет эмеспиз. Азыр жаңы Кыргызстан эмес, жаңы дүйнө жөнүндө сөз болуп атат азыр. Дүйнө түзүмү аны Кыргызстандыктар биз каалайбызбы, каалабайбызбы, кескин түрдө өзгөрүп атат. Анан бул жерде асфальтты, курган үйлөрдү айтып отура бергенибиз менен такыр башкача кырдаал болуп калышы мүмкүн эртеге. Бир айдан кийинби, балким жарым айдан кийинби. Ошон үчүн мен кийинки учурларда мугалим катары бир нерсени байкап атам да. Биздин президенттин Садыр Нуркожоевичтин аракетинде абдан чоң бир эволюциялык өзгөрүүлөр болгондугун байкадыңыздарбы? Айрыкча Шостун саммитине катышканда, айрыкча эки жактуу сүйлөшүүлөргө катышканда негизги аракеттер эмнеде болуп атат? Негизги аракеттер дүйнөлүк эменин темптен калбаштын аракетинде болуп атабыз. Ага туура келе алабызбы бүгүн? Же барып эле бир айылга барып эле, мына жерде 10 этаж үй куруп атып, жыргап калыппыз деп отура беришибиз керек. Жок, андай эмес. Ошон үчүн мен дайыма айтам, мени эмне үчүн жаман көрүшөт кээ бир чиновниктер, айрыкча чоң чиновниктер. Бардык нерсе илим жана билим берүү менен гана байланыштуу болуш керек да. Биздин жаштар укмуш чоң аракеттери менен көрүнүп атат. Мен мына 15 жылдан бери Улуттук университетте сабак берип атам. Азыр эле лекция окуп келдим. Шаштың далат, эгерде мындай бир жакшы атмосфераны түзсөң, баягы өзүңүн авторитети менен давит этпесең, укмуш нерселерди угасың да, айрыкча электроника, наноэлектроника, мен ошо кафедранын башчысымын азыр. Мен бул жигитти көп эле укчу элем, Төлөн Абдыров, азыр көрүп атам биринчи жолу. Көп нерселерди жагат мага. Биз дагы эле баягы импортко жалдырып отурган мамлекетпиз да, туурабы? Мына бул жерде бүгүн 24 kg'de мага абдан сонун жакты мондай бир макала чыгыптыр. Экономика Кыргызстана немного притормозила, но все равно растет быстро. Бирок ушул жерде баягы эменин
биздин экономикалык өсүшүбүздүн ички структурасын көрсөтүп атат. Бул жерде эмне бар? Дагы эле баягы услуга 50,8% экен. Товарное производство, товар өндүрүү 33,4% экен. Анын калгандары налог менен жабып атат экенбиз да 15,8%. Анын ичинен фармацевтикалык продукция, мен таң калып атам, 2,2 эсе өстү дейт, анда мен абдан кубанам, сүйүнөм. Пищевой продукция 44%, деревянный бумажный деп коет 32%, резиновый пластмасса 8%. Айланайындар. Буну традиция боюнча эле Кыргызстан СССРден бери эле ушуну өнүктүрүп келген ушул эмени. Гана электроника, гана жасалма интеллект. Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү тегерек столдун катышчылары. Рахмат ушу Кыргыз Тууга чакырып, мындай баарлашып, экономикада болобу, маданиятта болобу, деги эле ушул Кыргыз мамлекетинде баягы жашоосун оңдогонго эмне кылышыбыз керек, кандай кылышыбыз керек деп ушул талкуу болуп атканыбыз, жаңы Кыргызстан деп дагы өзүнчө бир символикалык нерсе болуп атат. Чындыгында биздин президент акыркы кездерде ушундай жаңы Кыргызстан деп айтып атат. Эми көзгө көрүнө тургандагы көп нерселер көрүнө баштады чындыгында. Мына өзгөрүүлөр болуп атат. Бирок баягы ойдогудай кээде болбогулуп атат. Анткени аны деле мындай себептери бар. Анткени 30 жылдан ашык мына эгемендик алгандан бери биз деген экономика дегенге такыр эле көңүл бурган эмеспиз. Өнүүгө көңүл бурбай эле канча жылдан бери эле саясат менен эле алышып эле ошо саясатты биринчи этапка коюп эле ошону менен жүрдүк да. Негизи биз деле мен дайыма эле айтып кетем, илгери эле философияны окуганда эле айтчу эле, базис это экономика деп, калгандары надстройка деп. Анан эми ошол акыркы кездерде көрүп атабыз, экономикага аябай басым кылып атат. Анан мен ичимен ойлоп калам, ушу Кудай жалгап мына биздин азыркыдай президентибиз, ошол өкмөттүн башчылары келгени жакшы болду да. Анткени мен азыр түшүндүрмө берип кетем да. Ар кайсы 40 жылда мындай бир чоң өзгөрүүлөр болот. Баягы илимий адамдар эч ак эле ошону аныктап койгон. Узун толкундар бар, кичик толкундар бар. Негизи эле ошол циклическая баягы өнүгүү деп коет да. Бул өнүгүү башталат, дагы бир өзүнүн туу чокусуна жетет, анан кайта баягы ылдый түшө баштайт дагы. Анан ошол мөөнөттөрү 40 жылда боло берет да. Акыркы ошол 70-жылда негизи дүйнөлүк процесстерде ошондой болот да. Анан азыр болсо жаңы технологиялык түзүлүш деп коет, новый технологический уклад. Азыр мына ошол келип калды да. Деги эле ошол дүйнөлүк технологиялар өзгөрүлүп атат. Дүйнөлүк ошондой ар кандай жана процесстер өзгөрүлүп атат. Анан биз деген ошонун негизинде калып калбайбызбы, кандай болот деп эле мен көптөн бери эле макалаларымды эле жазып, монографияларды эле жазып келгем. Анан мына азыр ошол кезде биз деген жаңы ошол технологиялык түзүлүшкө биз да кирип калышыбыз керек болуп атат да. Убагында ушундай бир 4-5 түзүлүштөргө өзүнчө тиги Япония кирген, андан кийин 5-сине Кытай, Малайзия, Сингапур деген мамлекеттер кирип калып, балар өнүгүп кеткен да. Мына азыр бизде да ушундай сонун бир мүмкүнчүлүк болуп атат. Биз дагы кирсек, ушул бул кирген үчүн биз деген бир топ жанакындай аракеттерди, иш-чараларды жасашыбыз керек. Бүгүн мына көрүнүп атат. Мисалы, биздин бийлик жактан илимийге көңүл бурулуп атат. Бул негизи ошол инновациялар чыга турган, бул деген илимий. Биз деген мындай түшүнүк болуш керек да. Кыргыз мамлекети, Кыргыз жеринде мындай болгону эле бир 95% бул тоолуу жер, 5% эле бул жана айдоо жери эле да. Бул 5% менен биз деген ошол айыл чарба деп ага көңүл буруп мындай неметкенибиз менен жакшы, бирок аны менен алыс кете албайбыз. Анан 95% тоолуу жер болуп аткандан кийин биз деген башка формаларды карашыбыз керек. Ошондо жаңы технологияларды, кең байлык болобу, инновациялар болобу, ошол жагына көбүрөөк болушубуз керек. Ошол жана IT технологиялар болобу, дагы эле ошондой. Андан кийин ошон үчүн ошол себептен биз мына карап атканыбыз импортубуз дагы 82% болуп атканы ошондон болуп атат да.
Анткени баягы убагында Союздун негизинде биз деген ошол жалпы жана Чынжырга бир звено катары кирип өзүбүздүн салымыбызды кошчубуз, бирок баягы Союз урагандан бери четте калып калдык да. Азыр болсо мына аламдашуу процессинде мына азыр эң жакшы болуп атканы мына биздин президентибиз демилге кылып азыр темир жол мына салынып атканы, бул деген аябай жакшы процесс болуп атат. Бул деген аламдашуу процессине биз деген кирген атабыз да. Андан да тышкары көп жанакы тиги Камбар ата ГЭСин салганыбыз, дагы башка нерселерди мына мен азыр убакытты көп албай, эгерде жана суроо болсо мен жана кластерлерди түзүп атканы, аны кандай түзүш керек экен, эмне кылыш керек экен, кандай багыттар бар экен, мен бүт бардыгын колдон келишинче айтып берем да. Негизи буга да канча монографиялар жазгам, канча макалалар жазгам, мен экономикалар канча тиги изилдөөлөр жазып берген, бул жагынан деле маалымат бар, айтып бергенге да даярбыз деген элегем. Мен эми ишкер катары только ошол азыркы болуп аткан иштер жөнүндө айтып бергим келет. Мен как сыртта жашап жүргөн адам катары мен акыркы 3-4 жылдын ичинде болуп аткан өзгөрүүлөргө аябай көп басым жасайм, потому что бизде деген мен акыркы 3-4 жылдын ичинде келгенде бизде глобальный мындай революция болуп атат бүт тармактан, особенно курулуш. Мен курулуш тармагындамын. Курулуштар болбой келгенде айтканга болбойт. Бизде не только курулуш, бизде азыр глобальный реконструкция города. Вообще Кыргызстанда курулуш аябай катуу жүрүп атат. Мен Нарынга барып келдим, Ошко барып келдим, Жалал абадка барып, жаңы курулуп аткан жолдорду, негизги инфраструктура, негизи баардыгы мынтип алмашып атат да. Үйлөр курулуп атат. Бул эми адамдардын деген жашоосун жакшыртууга жардам берет да. Андан сырткары бизде деген жаңы ачылган колледж бар, мен билем, менин кызым окуп атат. Биз IT технология, IT искусственный интеллект аябай издегенбиз. Ошол тармакка да аябай көп басым жасаса деп ойлойм, потому что азыр деген биз барып эле курулушта деген архитектура тармагына барып эле такалабыз да көбүнчөчү. Ошо IT технологияны биз колдонсок, искусственный интеллект менен оңойдошулуп бат-баттан убакытты албаганга аябай чоң жардам берет. Анан деген азыркы деген биздин жолдордун баары жасалып атышы, мен да Советский Союзду көрүп калгам да. Бул эми бир убакыттыр тыгындарга туруп мына кыйынчылык берип атат, бирок деген биздин жолдор азыркы биздин болгон транспортко не рассчитанный болчу. Кудайга шүгүр, жолдорубуз кеңейип атат. Чоң рахмат биздин азыркы турган бийликке. Анан деген сырттан сиз агай айткандай деген цифровизация аябай катуу өнүгүш керек да биздечи. Ошондой эле бизде жетишпестик мына эми ачылып атат искусственный интеллект. Ошол эле Малайзияга, Сингапурга кетип аткан биздин окуучуларыбыз барып ошол жактан окуп келип, салымын бизге Кыргызстанга кошсо деген менин аябай чоң үмүтүм бар да. Биз балдарыбызды баарыбыз заграницага жиберип окутуп атабыз, канчадан акчаны берип атабыз, бирок ошону алып келип кайра биздин кичинекей Кыргызстаныбызга салым сала турган болсо аябай жакшы болмок. Бүттүк эртелемек. Бул убакыт бул деген эч кандай байлыкка, бийликке сатып албай турган бир баасы жок нерсе да. Ошол убакытты аябай үнөмдөшүбүз керек. Ошон үчүн бизден цифровизацияга аябай чоң басым жасасак, бүт тармактан баардыгы мындай масштабный эртелөөгө мындай мүмкүнчүлүк берет деп ойлойм да. Ошол эми мен деле сиздин убактыңызды албайм, башкаларга сөз берейин. Чоң рахмат. Касиева Аида Аскарбековна, Кыргыз-Түрк Манас университетинин филология, то есть доценти мен, филология илимдеринин кандидаты. Эми мен айтайын деген азыркы заманбап Кыргызстандын заманбап технологиялар менен санариптештирүү доорунда эмнелерге жетишти, жана эмне кыла алды, жана бизден эле алыс кетпейин, Казакстан, Өзбекстан жана ушул Орто Азия чөлкөмүндөгү университеттер жолсо билим берүү абалы кандай болуп атат ушул тармакта. Ошого көбүрөөк көңүл бурайын. Чындыгына келгенде биз азыр Кыргызстан калп айтпайын бир 50-60 жыл Турциядан түрк тили Түркиянын түрк тили баягы относится к семье, да, тюркских языков. Ошондой болсо да биз алардан 40-50 жаш арттабыз деп айтсак, бул багытта. Анан эмне деген мукташтыктар бар? Ооба, менден мурунку бул кеңеште сүйлөгөн урматтуу коллегаларым көп нерселерди айтып кетишти, экономиканы, саясатты жана башкаларды. Ошо менин көңүл бура турган нерсем
айырмасы эмне үчүн биз андай артта калып атабыз деген. Билим багыты. Билим багытында жана так ушул стандариптештирүү жана жасалма интеллект боюнча. Анын өзүнчө баягы ичинде мен студенттериме ар дайым үйрөтүп баштайм. Тил илими илим катары математик, логиктер тарабынан, философтор тарабынан илим болгон. Биз математикадан бөлүнүп тил илимине келдик. Бирок биз азыр кайра тескери багыт тилден кайра математикага кайрылуу жолунда турабыз. Эмне үчүн дегенде тил дагы математика сыяктуу эле белгилүү эсептерге кароого муктаж жана андан доору санариптештирүү тилди ошол багытта ал аркылуу изилдөөгө мүмкүнчүлүк түзөт. Андыктан мен өзүм Германиянын ДАДы проектиси жосо долбоору менен 2 жолу Германияда же андан тышкары Германиядагы Зарланд университетинде, Американын Массачусетс университетинде гранттар аркылуу барып ошо немистер менен кыргыз тилинин корпусун биринчи түзө баштаганбыз. Корпус дегенде биз баягы эле табигый тилди иштетүү деген нерсеге келебиз. Анын айырмасы жана Туркия, Казакстан, Өзбекстан бул багытынан табигый тилди иштетүү жолуна эртерээк кошулуп, алар азыр ошон үчүн бир далай алдыга кетишкен. Азыркы курч абал бизде. Ошол эле Өзбекстанда ар бир университетте, мен калп айтпайын, 7-8 университетинде табигый тилди иштетүү, санариптештирүү жана биз билген OCR жана башка тармактары боюнча автоматтык котормо, талдагычтар, морфологиялык жана башка ушулар боюнча алар бизден далай алдыга кеткени, алардын ар бир университетинде, чоң университеттеринде, Наваи жана башка университеттеринде атайын бөлүмдөр бар. Ошол студенттерди атайын ошого даярдайт. Бирок ачуу чындык Кыргызстанда азыр бир да университеттерде мисалы ошол санариптештирүү үчүн муунду даярдаган бөлүм жок. Фундаменталдык бир университетте ошого атайын багытталган бөлүм жаш мундарды тарбиялаган санариптештирүүнү тилди кандай иштетиш керек бир да университетте жок Кыргызстанда. Анан биз кимге үйрөтүп атабыз? Ким кылат аны? Биз сүйлөй бергенибиз менен эч нерсе кылбайт. Ким кылат? Ооба, ар бир бөлүмдө политех университетинде, ар бир университеттер, мына мен билгени Улуттук университетте искусственный интеллект бөлүмү жаңы ачылып атат. Ошол жерден бир көрүп калдым мен жаңы. Ошо бир көрдүм, бирок канчалык деңгээлде алар табигый тилди иштетүүнү үйрөтүп атат. Алар мүмкүн алгоритм, математика жана ошол сыяктуу нерселерди чындыгында үйрөтүп аткандыр. Азыр large language models аябай популярдуу болуп, Бертондан башкалар кетип атат. Бул табигый тилди иштетүү боюнча так ушул нерсени айтам да, эмне үчүн дегенде кыргыз тили азырынча чындыгында 1-2 жасалма интеллект аркылуу жакшы иштейт. Да, толугу канааттандырарлык дейли. Бирок ошол эле Siri жолсо кайсыда искусственный интеллекттер бар, алар боюнча Gemini анан жана башкаларда алар кыргыз тилин тааныбайт. Керек болсо Google Translate азыр жакшы болуп туруп калды, бирок керектүү түрдө баягы канааттандырарлык деңгээлде болбойт да. Анан эгерде ал тилдик жактан да түшүнүүгө болот, эмне үчүн кыргыз тили агглютинативдик тил болгон үчүн машинага ошону мүчөлөр кандай сөздөргө уланып, мисалы камсыздандырылган, дардансыздарбы дегенди ошону морфологиялык коллективдик тил болбогон үчүн биз аны үйрөтүү бизге аябай кыйынга туруп атат. Бирок ошону машинага окутуу үчүн жолдорун көрсөтүү үчүн ошо бизнес студенттер мисалы Кыргыз Түркмөнстан университетинде өз аракеттерин жасап келатышат. Анан ушул жагын айта кетет элем. Анан кыргыз тилинин корпусу менен анан эмне үчүн бул маанилүү, оңгу жол менен кандай жерлерден баягы бир багытта болгону санариптештирүү, табигый тилди иштетүүдөн башталат. Жасалма интеллекттин бир бутагы ошо кайра эле
табигый тилди иштетүү, кыргыз тилин иштетүү Сиз боюнча. айтып аткан жаш ойлойт да ушуларды ким ишке ашырыш керек? Биз бизден башка ким? Мен жашоомду өзүм көргөмдө кто если не я депчи, мен болбосом ким депчи. Анан андай биз ошол монду, ошол жагын эске алышыбыз керек. Биз дайыма өкмөт жасаш керек дейбиз го, өкмөт жасаш керекпи, эмне жасабаш керек? Мисалы өкмөт каржылоо бериш керек. Каржылабаса, мисалы биз 19-жылдан бери кыргыз тилинин корпусуна азыр 2,5–3,5 миллион, жаңы эле 24-жылы биз Чыңгыз Айтматовдун 1 миллиондон турган корпусун чыгардык. Ал ачык, бирок неме менен катталып киресиз. Андан мурунку ушу Кыргыз Туусу гезитинин 1 жылдык чыгарылышын алганбыз. Андан кийин биздин кежиден жалпы 3,5 миллион сөздөн, анан морфологиялык дагы жагынан иштеп чыгууга аракет жасап атабыз. Бирок бизде Кыргызстанда ошолордун баарын ошо системага киргизип коюп берүүчү эксперттер жок. Ал мындай жаңы багыттар, табигый тилди иштетүү, корпустук лингвистика, тилдик технолог сыяктуу бизде эксперттер жок. Ошол жактан ушулар болсо биз кыйынчылык болмок эмес. Биз азыр Германиядагы эксперттерге кайрылууга муктажбыз. Аларга азырынча ошондой болуп атат. Ушуларга биз эксперттер даярдабай атабыз. Ким тоскоолдук кылып атат? Же эмне жетишпейт? Мен айтайын деген ушу 19-жылдан бери мамлекеттен же университеттен биз бир тыйын алган жокпуз. Жалаң гана баягы Германияда университет менен кызматташып гана проект долбоорлорду ишке ашырып келатабыз. Эмне үчүн барыбыз пендебиз адамбыз дегендей, анан каржылоо керек. Биз муну университеттин ичиндеги долбоордун алкагында ишке ашырып жатабыз. Бирок эгер финансирование болсо, андан дагы иш батыраак жүрмөк. Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Мен өзү негизи биринчи билимим боюнча медициналык академиядан бүткөм. 14 жылдан ашык медицинада иштегем. Андан соң азыр замандын өнүгүшүнө жараша психологторго талаптар абдан күч болгон үчүн мен психологияны бүтүп, азыркы кезде психолог, психотерапевт болуп иштеп жүрөм. Чынында азыр биз баарыбыз айтабыз, өзгөрүүнү бул чоң саясаттан, реформадан деп күтөбүз да дайыма. Бирок чындыгы өзгөрүү биз адамдардын ички дүйнөсүнөн, жан дүйнөсүнөн башталат деп айта алам психолог катары. Себеби акыркы күндөрү сиз айтып кеткендей эле адамдар абдан агрессивдүү, ичиндеги өздөрүнүн жараттары менен, өзүнүн тынчсыздануусу менен, коркуу сезимдери менен ошол эле сезимдерди башка бирөөлөргө өткөрөт. Мына бизде азыркы учурда өтө чоң өзгөрүүлөр болуп атат, жаңы шаарлар курулуп атат, жаңы имараттар курулуп атат, жаңы жолдор, баардыгы жакшы, бирок биз адамдар өзүбүз ошону мойнубузга алып, биз дагы ошол өнүккөн мамлекетибизге жардам бере албай жатабыз. Себеби биз мамлекеттен жумуш сурайбыз, мамлекеттен жол курууну сурайбыз, мамлекеттен ооруканаларды, мектептерди суранабыз, бирок ошол эле учурда биз дагы өзүбүздүн ички маданиятыбызды, ички жан дүйнөбүздү өзгөртүп, мен мамлекетке эмне кылып бере алам? Айткан убадасын аткарыш керек. Үй бүлөнү бекемдегенге, баланы туура тарбиялаганга бизде ошол жагынан бир аз аксап жатабыз. Себеби баарыбызга эле белгилүү, илгери биз окууга келгенде биз мугалимди экинчи апа сыяктуу көрчүбүз. Азыр ата-энелер, мугалимдер ашыкча баласына сүйлөп койсо, ата-энелер барып мугалимдерди урушат. Бизде бири-бирибизге болгон сый урмат, кыргыздардын өзүбүздүн маданиятыбызды унутуп баратабыз. Ошол эле кезде психологияны аябай көп изилдеп азырга чейин окуп жүрөм. Биз батыштын психологиясын көбүрөөк турап, ошол жакты ошолдой болушубуз керек. Ата-эне бизге милдеттүү же биз ата-энеге бакпаганга милдеттүүбүз деген сыяктуу нерселер көп чыгып атат да, бирок биз кыргызбыз. Биз канчалык өнүккөнүбүз менен биздин ичибиздеги кыргыз деген өзүбүздүн маданиятыбызды сактап калышыбыз керек. Акыркы күндөрү көп байкайм, социалдык тармактарда үй бүлө бузуулар, бири-бирин өлтүрүп коюу, акыркы күнү эле өз баласын өлтүрүп койгон учурлар көп кездешет. Ошондон улам дагы биздин адамдардын психикасынын бузулушуна абдан чоң таасир этип жатат. Эмне үчүн? Себеби бизде акыркы жылдары эне менен ата үйдө сүйлөшпөй калган.
эне баласына үйдө тарбия бербей алган учур болду. Биз эне менен бала ошол эле инстаграмдан, ошол эле социалдык тармактардан кандайдыр бир адам жакшы сүйлөп койсо, ошону бири-бирибизге жөнөтүп, ошол аркылуу дагы тарбия берген учурлар көп кездешип жатат. Ошондуктан дагы бир моменттер бар. Бизде кыргызча, азыр сиз айтып кеткендей, кыргызча жаш балдар үчүн мультфильмдер жок. Кыргызча кинолор жок. Себеби биздин коом социалдык тармактарда, мына биз азыр айтып атпайбызбы, искусственный интеллект деп, ошонун негизинде биз адам өзүбүзгө билинбегени менен биздин аң сезим ошол менен кабыл алат. Мисалы бизде кыргыздын улуттарын, салт санасын, ошол эле кезде ата менен энеге кандай тарбия ата менен энеге кандай мамиле кылыш керек, баланын орду кандай, келиндин орду кандай деген нерселерди биз кино аркылуу да берсек болот. Кыргызча өзүбүздүн кыргыз тилибизде көп кинолорду акыркы күндөрү байкасам, барсам бири-бирин өлтүргөн, ооруган, ыйлагандар менен чыгышат да. Ал дагы башка маданияттарды кылат. Мына акыркы бизде канча бир 15 жылдын аралыгын алсак, бизде мурда күйөөсүн кызгануу деген андай деле жок болчу, бирок түрктүн сериалдарын көрүп баштагандан кийин бизде оюбуз бузулду. Баарыбыз бири-бирибизге болгон, эркек менен аялга болгон өзүнчө бир душмандык, кандайдыр бир нерселер башталып атат да. Ошолордун баарын алып, ата-эненин өзүнүн ички жараттарын, балалыктан алган жараттарын баарын иштегенде биздин азыркы коомго абдан жакшы жардам бермек. Себеби туризм өнүп баштады. Көп мамлекетте барып окуп билип жүрөм. Ал жактан да коноктор келгенде, биздин Кыргызстанга келгенде ушунчалык кыргыздардын маданиятын көрүп сүйүнүп кетишет да. Келгенде эле силер жаркырап турат экенсиңер, келгенде эле күлүп жайнап турат экенсиңер депчи. Бизде канчалык туризм өнүккөнү менен, бирок биздин адамдардын болгон, аларга болгон мамилеси, же бири-бирине болгон мамилеси дагы биздин Кыргызстандын өнүгүшүнө абдан чоң таасир этет деп. Бизде маданияттын дагы бир баса берилип турган өкүнүчтүү жагы бар да. Бүгүн тоого чыксаңыз, таштандын баары ушул жерде. Көчөгө чыксаңыз, таштандын баардыгы ушул жерде да, баардыгы таштап коюп кете берет. Бул менин мамлекетим эмес, эми болсо өлүп кетсин дегенди сиз десип атпайсызбы? Мына ушундагы бүгүн жаңы Кыргызстанга бара турган бир багыттын негизгиси болуш керек деп ойлойм да. Саламатсыздарбы, урматтуу агайлар, урматтуу коллегалар. Чындыгында ошол сиз айтып атпайсызбы, ошо таштанды маселеси, көйгөйлөрү деп. Анан азыр да Чолпонбек агай башында айтпадыбы, президентибиз өзү барган жеринен өзү кошо таштандыны ошо терип таштабагыла деп үлгү көргөзүп. Анан көп эле жерде чынында эле ошо бизде азыр эми кичине менин байкашымча элдин аң сезими кичинеден оңолуп келатат да, эми аябай шарт эле өзгөрүп кетпейт да аң сезим. Акырындан бири-бирин көрүп, бирөө айтат, мисалы үчүн бирөө коймун, мисалы эс алып чыгып, ушул жерде отуруп, ичкен жегенибиздин калдыктарын ала кетели өзүбүз менен деп, анан ошентип бири-биринен үлгү алып жакшы тарбиялар. Анан чет өлкөлөрдө деле ошол көп жеринде алардын бала кезинен, бала бакчадан ошо төрөлгөндөн тартып ошол маданият калыптанып атпайбы? Биз дагы ошого өтүшүбүз керек да, эми бала кезден өзүбүздүн балдардан тартып, үйдөн, мисалы, үйдөн деле ошону көрүп бала тарбияла баштайт да. Анан албетте коом ошонун баарын көрүп, анан биз деле ошол чет өлкөдөгүдөй Менимче биз айта берсек, же болбосо достор кимдин айта берсек өзгөрүү болот деп ойлойм. Кечээ Жалал Абадтагы тойдо аяктын баардыгын таштандыга таштап коюп кетип калышты. Андан кийин кечээки Алмек аткандын 225 жылдыгында жайлоодо таштанды таштабаганга аракет кылышты. Өзгөрүү бар. Ошо 15 күндүн ичиндеги өзгөрүү туурабы? Ошол өзүбүз тарбияласак болот экен. Анан азыркы интернет заманы баардыгы ошону көрөт. Баардыгы эле мына бир кандай окуя болсо баардык жерге ошол алаканга көрүнүп атпайбы? Кайсы өлкөбүздө эмне болуп атса. Ошондон улам баары тарбиялат деп ойлойм да. Анан бул жерде көп
ар тармактан келип агайлар өз ойлорун айтышты, баардыгын айтып атышат. Эжекебиз айтып калбадыбы, искусственный интеллект деп. Чындыгында ошол, мисалы үчүн мен Илимдер академиясында иштейм. Илимдер академиясында ошол жасалма интеллект боюнча бир бөлүм ачышсабы же бир чоң эле бир институт ачабы, айтор ушундай ачыш керек го дейм да. Анткени азыр талап ошол болуп атпайбы? Ансыз мисалы үчүн күнүгө жаңылыктар, эмне жаңылык? Күнүгө эле ChatGPT мындай немесин чыгарды, мындай функциясы кетти. Күнүгө жаңылык деле болбой калды го. Анан ошон үчүн мен ойлойм да, ошол мисалы үчүн азыр жеке колледждер көп ачылды, ошол искусственный интеллектти окутуп, көп балдар окуп атышат, чет өлкөгө да кетип атышат. Суроо талап бар да. Анан университеттерде ошол жагында университет колго алып, ошондой багыттарды мисалы бир эле ошол кесибине ошол курс катары киргизип байланыштырыпчы ушундай иш алып барса. Саламатсыздар, урматтуу агай эжелер. Бүгүнкү керей кеңешке мындай жаш муун өкүлү катары катышып атканыма кубанычтамын. Жогоруда бардыгыбыз эле агайлар, эжелер ошол жасалма интеллектке басым жасап, жаңы Кыргызстанды курууда ошол санарип технологияларга өзгөчө анын ичинде жасалма интеллектке басым жасашыбыз керек деп өздөрүнүн ойлорун айтышты. Мен да ошо жасалма интеллект боюнча адис катары кыскача мындай жасалма интеллект эмне экенин кыскача айтып коеюн. Мисалы, жасалма интеллект деген бизде Кыргызстанда көп мындай терс көз караштар бар, стереотиптер. Мисалы, жасалма интеллект келсе биздин жумуш орундарыбыз тартып алат, буга ишеничти кереги жок. Мисалы, роботтор менен адамдардын мындай келечекте мындай таймаш болот деген сыяктуу, роботтор бизди башкарат деген терс көз караштар бар тилекке каршы. Жасалма интеллект биздин жашообузга жаңы нерсе алып келген жок. Болгону мурда болгон иштерди, жараяндарды автоматташтырып атат. Мисалы үчүн мурда ошол жанагы спичрайтерлер же текст жазган кишилер же болбосо чоң маалымат менен иштеген адамдар ошонун баарыны мындай колдо жасаган. Азыр ошону жасалма интеллект автоматташтырып берип атат. Ошон эле мисалы үчүн үндү атайын студияга барып үн жаздырган. Ошон эле азыр жасалма интеллект текстин салсаңыз, каалаган кишинин үнү менен сизге жазап берет. Бул болгону биздин жумушту мындай жеңилдетип атат да. Мисалы үчүн биздин жашообузга жанагы уюлдук телефондор келгенде элдердин баары мындай чочулоо менен кабыл алганда, бул телефонду кантип иштетебиз, анан ошондой процесс азыр биздин мындай мамлекетке, биздин өлкөгө кирип атканга бардык көпчүлүк карапайым элдердин ошондой терс көз караштары бар. Жасалма интеллект бүгүнкү күндө ошол дүйнөнү өзгөртүп атат. Ошол эле учурда бул жасалма интеллектке эгер биз басым жасасак, ошол эле билим берүү, бизнести, ошол эле биздин бардык тармакты жаңы деңгээлге чыгарат, автоматташтырат. Жасалма интеллект ар бир тармакта болуш керек. Мисалы үчүн медицинада, айыл чарбада, медицинада автоматтык ошол диагноздорду коюу, бейтаптарды өзүнчө мындай консультациялык кеңештерди берүү, ошол эле мисалы мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр боюнча азыр бизде түндүк деген жанагы мобилдик колдомо бар. Анын ичинде кандай десем, классикалык формада биздин кызмат көрсөтүүлөр автоматташты. Үйдө отуруп эле мисалы үчүн маалыматтарды алса болот. Бирок эмки этап ошол жерге жасалма интеллектти киргизиш керек. Мисалы үчүн бизде сондордо, жанагы калктык тейлөө борборлорунда көптөгөн кандай десем, очереттер, сондай пикир келишпестиктер болот. Кол борборлоруна чалганда көп узак мөөнөт убакыт күтүү жанагындай процесстер болот. Ошону мисалы жасалма интеллект менен автоматташтырып, кыска убакыттын аралыгында ар бир адамга индивидуалдуу мындай шайкеш келе турган процесстерди киргизсек болот. Жасалма интеллектти биз өзүбүздүн негизги маалымат коопсуздугу катарындагы мамлекеттин өзүнүн эгемен жасалма интеллекти болуш керек. Себеби дегенде азыр дүйнөлүк коомчулукта ар кандай саясий пикир келишпестиктер, геосаясий көз караштар болуп атат. Ошондон улам азыркы биздеги реалдуу практиканы алсак, мисалы үчүн Америка көп функцияларны Орусияга жаап койду. Ошол эле Facebook, Instagram, YouTube.
ошондой кырдаал ар бир мамлекетте болуп калышы мүмкүн келечекте. Ошондуктан ар бир мамлекеттин өзүнүн эгемен IT, санариптик, ошол эле учурда жасалма интеллект платформалары болуш керек. Буга далил катары мына Каныбек Осмонович айтып кетти, жанагы тил комиссиясы убагында жанагы айда айткандай LLM деп коет, Large Language Model, анан NLP деген түшүнүк бар, Natural Language Processing. Ошол биздин сүйлөп аткан кадимки тилди ошол табигый түрдө иштетүү. Мисалы үчүн биз өзүбүздүн билимибизди, тилибизди машинага үйрөтүп, ошо машина менен биздин кадимки сүйлөшүп аткан тил аркылуу баарлашуу. Бул долбоор ишке ашып, жакында жанагы барыңыздар билсеңиздер керек, айтил деген аталышта Кыргызстандын өзүнүн улуттук жанагы тилдик модели колдонууга берилди. Бул да болсо биздин жасалма интеллект тармагындагы бир жетишкендиктерибиздин бири. Себеби бул жерде билим, баарлашуу, ошол эле адамдардын жан дүйнөсү бардыгы ошо тил аркылуу келет да. Эгер тилди жакшы түшүнсө, ошол эле айыл чарбага, ошол эле маданиятка, билимге интеграция кылып койсо болот. Ошондуктан мен ошол жаңы Кыргызстанда биринчи кезекте ошо илим билимге, бизде ошол жаштардын билим берүү системасыны, азыркы системаны өзгөртүш керек деп ойлойм. Ошол билим берүү системасына ар бир азыркы биздеги болуп аткан бир эле мисал катары, мисалы үчүн айылда жашайбы, шаарда жашайбы, кайсы жерде жашабасын, социалдык абалына карабастан бирдей билимге ээ болуш керек, бирдей шарт түзүш керек. Мисалы үчүн бизде азыр шаарда өзүнчө мектептер бар, жанагындай эл аралык мектептер. Алардын билим берүү шарттары башкача. Ошондой эле мугалимдерди 21 кылымдын кадр катары кайрадан даярдоо керек. Себеби дегенде мугалимдердин орду маанилүү билим берүүдө. Андан сырткары ошо университеттер дагы илимий борбор катары, инновациялык центр катары илим менен биргеликте айкалышып иш алып барыш керек дагы. Биздин илимпоздор дүйнөлүк ареналарга чыгыш керек. Негизинен ошол билим берүү, анан санариптик трансформацияларга көп басым жасашуу керек. Санариптик трансформацияда ошол биздин мамлекеттин бардык процесстерини ошол санариптик технологияларга өткөрүшүбүз керек. Мамлекеттик башкаруудан баштап айылдагы, мисалы үчүн айыл өкмөткө чейин. Бизде бүгүнкү жасалма интеллект боюнча чуркап эле кетип турат да. Чүйлөп атат. Биз болсо ошого жетпей атабыз да. Анан жана айтып атпайбызбы? Ар бир өлкөнүн жасалма интеллект өзүнүн платформасы болуш керек деп атабыз. Кантип түзөлөбүз? Биринчи кезекте ошол жасалма интеллекттин эң чоң бөлүгү жана айтып өткөндөй эле Natural Language Processing, тилдик моделдер түзөт 70-80%. Эгер биздин өзүбүздүн тилдик модельдерди жакшы окутсак, жасалма интеллектте машин learning деп коет, ошо машинаны окутуу процесси. Машинаны үйрөтүү, ошол ишти жакшы жасап, биз өзүбүздүн жасалма интеллектибиз кыргыз тилин жакшы түшүнүп, кыргыз тилиндеги тексттерди, биздин жарандардын суроо талаптарына толук жооп берсе, ошол тилдик модельдерди биз бардык тармакка киргизсек болот. Ошол эле медицинада мисалы үчүн бейтаптын жанагы анализдерини машина кандай десем анализ кылуу үчүн тилди түшүнүш керек да. Ал жерде кагазда текст жазат, мисалы үчүн тиги адамдын маалыматы боюнча. Ал эми ошол мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө дагы ошол тигил же бул адамдын маалыматы болот кагазда. Ошону биринчи кезекте ошол жасалма интеллект тилди жакшы түшүнүш керек. Бул багытта бизде жакшы иштер жүрүп атат. Биздин улуттук тилге, мамлекеттик тилге багытталган жасалма интеллект платформасы бул албетте жанагы айдыш айткандай тил корпусу керек. Тил корпусуну иштеп чыгып, өркүндөтүп, тил корпусу ошол жасалма интеллекттин мындайча айтканда маалымат базасы болот да. Тил корпусу ошол биздеги кыргыз тили жаралгандан баштап бүгүнкү күнгө чейинки бардык булактарды, ошол кагаз бетинде болобу, интернет мейкиндеги болобу, ошолорду баарын талдап, ар бир текчеге коюп,
ошону жасалмай тилекке мындай иликтеп жиргитеп беришибиз керек да. Мамлекеттик деңгээлдеги тил корпусу түзүлдүк. Буга жакында эле президентибиз Садыр Нуркожоевичтин колдоосу менен акча каражаттар бөлүндү. Буюрса жакын күндөрү бул процесс башталат. Мисалы үчүн орустар, ошол эле казактар, орустарда азыр 2 миллиардка жакын сөзү бар. Казактардыкы менин билишимче ошол миллиардка жетип калды. Булар ошол 2015-2011 жылы баштаган. Булар ошол айдеже айткан формада урушной ар бир студенттер катышып, талдап, бирден ар бир текстти талдап, морфологиясы, синтаксис, семантикасы, грамматикасын талдап чыккан. Эгер биз бул жол менен бара турган болсок, бизге дагы бери дегенде 10 жыл керек. Биздин тилди, мисалы үчүн ар бир текстти колдон өткөрүш керек да. Биз азыр сунуштап атабыз ошого ушул эле улуттук тил корпусун түзүүдө жасалма интеллект технологияларын колдонуу. Биз жасалма интеллектке ошол кыргыз тилинин талдоонун формасын үйрөтөбүз. Мисалы үчүн грамматикасы кандай болуш керек, синтаксис кандай болуш керек, семантикасы кандай болуш керек. Андан кийин ошол тексттерди ошол дөңүнөн эмнеге салабыз? Машинага. Машинага салганда бул жерде ошол биздин жумушту тездетет, автоматташтырат. Андан кийин машинадан чыккан продукцияны ошол биздеги тилчилер, эксперттер, филологдор бир сыйра карап, көз жүгүртүп, эгер туура болсо туура, туура эмес болсо ошол машинага кайра жанагы алгоритмин өзгөртүш керек. Бул тилди талдоодо мындай каталар кетип атат. Эгер биз өзүбүздүн ошондой модельди машыктырып алсак, үйрөтүп алсак, биз келечекте ошол жаңы келген тексттерди, жаңы келген термин сөздөрдү автоматташтырып, кыска убакыттын аралыгында жазсак болот. Буга деле биринчи кезекте азыр жана башында айтып өткөндөй акча каражат бардык маселелер чечилди. Кийинки 1-2 айда башталат бул процесс. Башында ошол интернеттеги ачык булактагы маалыматтар менен иш башталат. Андан кийин ошол сиз айткан гезит журналдар, биздеги архивдик документтер, ошол кимде кандай материалдар болсо текстке байланыштуу, ошолордун баарына ошол сканер кылып киргизип, бул эми чоң долбоор, бери дегенде 3-4 жылдык долбоор. Бирок биз ошол жасалма интеллект менен филологдордун и айтишниктердин мындай биргелешип гибриддик ыкмасы менен иштесек, бул кандай десем, бул кырдаалдан батыраак чыгабыз дагы. Анан бул жерде тил корпусунун негизинен ар кандай максатта колдонот. Көпчүлүк мамлекеттерде ошол жасалма интеллектти үйрөтүү, сүйлөтүү максатында. Экинчи кезекте ошол тилдин тилге илимий жактан кандай десем, орусча айтканда подход болуш керек да. Тилди илимий жактан изилдөө, мисалы үчүн келечекте илимпоздор ошол тилди изилдөө. Үчүнчүсү бул тилдин баалуулуктары, мисалы үчүн биздеги тилдин түзүлүшүнөн баштап азыркы күнгө чейинки мына казынасы бир базада чогулат, кандай тексттер болгон, кандай өзгөрүүлөр келген, орфография кандай болгон, орфоэпия кандай болгон. Иши кылса бул биздеги азыркы жасап аткан долбоор 3 багытты тең камтыйт: жасалма интеллект, илимий, анан баалуулуктарды сактоо. Санарип бул керектүү нерсе. Бирок ошонун бир багытына, бир эле кичинекей бир бурчуна айланып калдык да. Эми бул теманын өз чындыгында чоң тема, ошол чоң тема болгондуктан мен эми алып баруучуларга эгерде ушул жаңы Кыргызстандын келечеги кандай болуш керек деген багытта мындан ары дагы берүүлөргө уюштура турган болсоңуздар, анда ушуларды темага бөлүп майдалап, мисалы мына жаңы Кыргызстандын келечектеги жазалма интеллеги, же болбосо санариптик жаңы Кыргызстан, же болбосо нарк насил менен жуурулушкан жаңы Кыргызстан, же болбосо жаңы Кыргызстандын келечектеги үй бүлөгө болгон мамилеси деген сыяктуучу. Ушундай кылып бөлүп туруп анан алып барбасаңыздар, бул жерде биз мынчалык чоң жаңы Кыргызстандын чоң нерсесинде адашып, улам бир жерге токтолуп кала беребиз да. Эми мындайда жаңы Кыргызстан эми бул баягы келечектеги жаңы Кыргызстандын бүгүнкү талкууга түшө баштаганын башкы себеби мына бул жерде психолог кызыбыз отурат. Адамдын психологиясына өтө байланыштуу нерсе. Анткени биз мына сырттагы коомдо болуп аткан өзгөрүүлөрдү көргөн сайын биздин психологиябыз да өзгөрүү болуп, чын эле жаңы багытка түшкөн экенбиз деп жаңы мамилелер пайда боло баштайт да. Мына ошону санариптик жол болуп, биз азыркы күндөгү мисалы маалымат булактарынын тез айланышы
буга чоң жардам берет. Мисалы мына Жалал Абадтагы өзүңүз айтып өткөн жанагы окуя, таштандыларды баары таштап кетиптир деген окуя, Жалал Абадтын жарандарынын бир топ оңтой сабалга калтырды. Мына ошондон кийин мына өзүңүз айткандай мына Алымбек Датканын 225-тик тоюнда таштанды. Көрдүңүздөрбү? Тарбия кандай, маалыматтын күчү, маалыматты туура алып баруунун күчү. Мына ошондуктан мисалы мына айрым бир мамлекеттер буга чейин 25-30 жылдап, 40 жылдап барып оңолгон болсо, бүгүнкү күндө биз 10-15 жылдын ичинде Садыр Нуркожоевич да ушуну айтып атат. Кыргызстан 10-15 жылдын ичинде биз астыңкы өнүккөн 30 мамлекеттин ичине киребиз депчи. Мына ошого ушул багытта көп иштер жүрөт деп ойлойм да. Мен вообще эң чоң оюм бул деген илимпоздор менен ишкерлер мындай бири менен сообща иштесе жакшыраак болот дейм да. Азыр деген бүт айтылып аткан проблемалар келип эле инвестицияга келип такалат да. Мен Дубайда деген улуу Британиялык инвестиционный компанияда иштеп келгем. Ал жакта деген ар бир улуттун өкүлдөрү бар. Ал жакка аралашып кеткен да баардыгычы. Анан деген бирок деген ишкерлердин бир общий характеристикасы болот да. Булар обычно көп ойлонбойт, колу ачык, рискке көп барган адамдар да. Илимпоздор наоборот көбүрөөк ойлонушат, изилдейт, баягы рисктердин баарын изучать этип алып корко беришет да. Ошо экөө сообща иштесе, илимпоздор берсе ишкерлерге мүмкүнчүлүкчү. Ошондо деген эртерээк алдыга сдвиг болобу деген оюм бар да. Бул биринчиден, экинчиден Кыргызстанда бизде почти Менделеевдин 60-70% элементтери бар да. Ал жакта эч кандай инвестиционный проекттер жок биздечи. Биздин Кыргызстанда именно инвестиционный проекттер жасалган институт болсо, ишкерлердин колуна карматса, например, мен инвесторлор менен көп сүйлөшүп калам да, сырттанчы. Кайра эле деген биз деген аларга сунуштай келгенде ошол эле ГЭС, курулуш, жол тармактарын куруу, ушундай эле нерселер бар, бирок бизден андан башка да кеңдер аябай көп чыгат да биздин Кыргызстандачы. Ишкерлер биз деген эмени проект жазганды билбейбиз. Бизге колубузга карматса, ошону мындай организовать этип кеткен жагы колубузга келет да. Мен оюм ар ким просто өзүнүн ишин кылып, бири менен сообща иштешсе, алдыга батыраак мындай жол ачылмак да. Анан деген сыртта жүргөн киши катары азыркы Кыргызстандагы биздин жаштардын жүрүш турмушуна мен аябай позитивдүү карайм. Бул эми деген тарбия деген биз айткан сөздөн тарбияланбайт бала, бизди көрүп тарбияланат да. Анан деген аябай эле салыштырмалуу биздин Кыргызстандын жаштарынын эмелери мага жакты. Анан экинчиден бизди өзүбүз деген башка мамлекеттер менен салыштырып атпайлыбы? Тигилер мынча кылыптыр, бул мындай кылыптыр депчи. Биз биринчиден популяциябыз абдан аз. Биздин бир баардык мамлекетибиздин ичинде 7 миллион, ал жакталардын бир эле шаар болуп калышы мүмкүн, даже болбой калышы да мүмкүн да. То есть канчалык конкуренция көп болгон жерде ошончолук жараткандар көбөйөт да. Мен аябай позитивный карайм. Биздин Кыргызстан мына эгемендүүлүктү алганыбызга аз болсо дагы кичинекей мамлекет катары алдыга аябай эле жакшы чоң мындай кадамдарды жасадык деп эсептейм. Бүт тармактан, психология тармагынан дагы, илим билим тармагынан дагы, курулуш тармактары дагы бизде аябай жакшы кетип атат да. Анан деген санариптештирүүгө аябай чоң басым жасашыбыз керек. Кайра эле келип инвестицияга келип такалганда инвестиционный проекттер ошолорду разработка кылып берсе, бизгечи, напримерчи, мамлекеттик уровеньде колдоо көрсөтсө, биздин ишкерлер сырттан инвестиция тартып келгенге аракет кылса жакшы болот. Потому что бизде казнада акча, конечно, аз. Биздин Кыргызстанга биз баардыгыбыз бүт тараптан жардам берип көтөрбөсөк, бизге эч ким жардам бербейт. Анан деген ошол азыр деген эми деген мен негизи Кыргызстанда азыркы болуп аткан жагдайга 100% дебейин, 80-90% аябай позитивный көз караштамын. Эми жылыштар болуп атат, анын баардыгы жакшы. Бирок бизден эң негизги нерсени унутуп атабыз да, мына Каныбек агайыбыз жана айтып кеткендей, мен деле ошону далилдеп берейин. Биздин экономика структурасы кичине мындай аябай диспропорциялары катуу болуп кеткен да. Анткени мындай жакшы бир өнүккөн мамлекетте сөзсүз түрдө мындай бир теңдик болуп туруш керек да. Айыл чарба болобу, өндүрүш болобу, анан кызмат көрсөтүү болобу. Бизде болсо жана кызмат көрсөтүү болсо 52%дан ашып кетти да. Анын ичинде мына азыр өндүрүш болсо мына 14-15%га жакыныраак болуп атат. Калганы
тиги 8,5% бул деген курулуш тармагы. Айыл чарбаны карасак мына 9% эле болуп калат. Калганы болсо чындыгында жана чистый налоги деп коет, бул деген жана экспортту кылып тиги же импорт алып келинген ошонун салыктары түшүп анан бизге киреше катары болуп калып атат да. Эң негизгиси биз деген жана союздун кезинде биздин экономикабыздын структурасы кичине башкачараак болчу да. Аякта жана кызмат көрсөтүү болгону эле бир 32% болчу. Өндүрүшүбүз болсо, эми айыл чарба болсо ошол кезде анда жөн эле айыл чарба эмес, мында АПК деп койчу, агропромышленный комплекс. Ал болсо 36%га чейин чыкчу. Элестетип көргүлө, 36%га чейин. Азыр мына 9%, 36%. Өндүрүшүбүз болсо 27% болчу. Ал кумтору да жок болчу, иштекеч жок болуп 27%. Анан эми ошо курулуш болсо где-то бир 7-7,5%дын тегерек болчу да. Анан эми ошол жана структураны оңдошубуз керек. Бул деген эмне деш керек? Эми баягы өндүрүштү өнүктүрүшүбүз керек. Айыл чарба ооба болуп атат, бирок айыл чарбаны болсо жанакындай мен айткан 5% аянт жер болгондон кийин аякта көп баягы күлөнө албайбыз. Аякта эң жанакы табигый продукцияны кымбат жанакы миллионерлерге сата тургандай продукцияны чыгарыш керек. Аз болсо да бирок кымбат кылып. Бирок көбүнчө жана өндүрүшкө көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Жанакы кең байлыктарыбызды иштетишибиз керек чындыгында. Бирок кең байлыктарыбызды баарын иштетели десек, биз деген баягы 6 миллион 7 миллион калк баягы туңгуюкка батып калгандай болуп, эч жакка чыга албай кыйналып калган күндөрүбүз болгон. Эми ошону болсо азыр мына ача турганы бул деген темир жол болгон да. Жана Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу ачылса, мен силерди ишендирип кетейин, ошондо мына инвесторлор да келет. Ошондо дагы жана биргелешкен компаниялар түзүлөт. Анткени биздики биздин шартыбыз ошондой болуп калат. Биз биягы ЕЭПке кире турган, биягы болсо тиги Европага кете турган, биягы болсо Кытайга, анан биягы болсо жанакы Ближний Восток, Ближний Востокко баягы чыгыш мамлекеттерге барып калганга жол ачылат да. Ошонун негизинде анан биз деген темир жол аркылуу компанияларыбыз иштеп продукцияны кетиргенде ошондо мына. Анткени эң негизги бизнесмендердики. Бул деген жанакындай сатканга мүмкүнчүлүк болуш керек да. Ошон үчүн бул деген биздики азыр мына жаңы Кыргызстанда өткөндө буга көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Мен жанакы жаңы технологиялык түзүлүштү өтпөймүнбү. Бул деген 40 жылда бир технология жаңыдан башталат дагы, ошол 40 жыл өнүгөт, андан кийин жокко чыгат. Азыр мына биздики ошол как раз жаңы технологиялар кирип атканда биз деген ошого киришибиз керек дагы. Мына биякта IT болобу, дагы башка искусственный интеллект болобу, анан дагы бир топ жанакы азыр стартап аркылуу бир топ жаңы технологияларды киргизип туруп, ошону 40 жыл, эмки 40 жылды биз өнүктүрүшүбүз керек. Ошону болсо мына азыр акырындык менен болсо да түзүлүп атат. Ошонун баардыгын азыр ишке ашырсак, ишке ашырган үчүн туура жанакындай чараларды көрүш керек, туура стратегияларды кириш керек, туура жанакындай мына илимийди азыр илимийге каржылоо булактары көп каралып атат, бизнесменге көңүл бурулуп атат. Мына жакын арада карасак мына энергетика жагынан биздин кубаттуулугубуз жок болуп калыптыр да, суунун башында отуруп. Мына азыр мамлекеттин жасап аткан иш кадамдары мына 7000 мегаваттты киргизебиз деп атат. Ал күн нуру менен жана камбарата бир жанакы кичи ишканалар жана шамалдын немеси менен кубаттуулугу менен ошонун баардыгы мына акырындык менен биз биякта азыр тиги ишканалар көп ачылып калса, ошондо генерация да пайда болуп калат деген. Мына то есть ошондой нерселер мына акырындык менен азыркы мамлекет жасап аткан кадамдары туура деп ойлойм. Бирок баягы сиз мына азыр ушундай аянтчаны түзүп алып туруп, биз болобузбу, дагы башкалар болобу, ошону кеңири талкуу кылышыбыз керек, эмнени өнүктүрүшүбүз керек. Мына мен азыр моякта эле бир 9 мисалды эле келтирдим, бирок эми аны муну айта бергендин кажети жок го, бирок негизи эле көп нерселер бар, ошолорду ишке ашырышыбыз керек. Ошондо биз деген структура экономикабыз да оңолот, анан жанакындай 82% импортты акырындык менен жокко чыгарабыз. Анткени мына 9 продукция жана азык-түлүктүн болгону эле 3-тү өзүбүз камсыз кылчубуз. Азыр эми мына кичине бир чара көрүп, дагы бир 3-өнү акырындык менен 85%га чейин көтөрдүк, бирок калганын дагы эле немете элекпиз. Ушундай кадамдардан башташыбыз керек акырындык менен, анан мына ошондо баягы натыйжасын да көрөбүз, жакшы жыйынтыкты көрүп калабыз да. Биринчиден жаңы Кыргызстан дегенден кийин эле мен дароо эле сен айтканда
va ilm менен билим берүү системасын ойлоп келдим. Өзү биз айрыкча профессионалдык билим берүү тармагы боюнча эң артта калдык. Аны мен какшап айтып эле жүрөм. Академиялык илим менен университеттердин ортосунда эч кандай байланыш жок. Анткени моңолардын бардыгы азыр кичинекей эле ошол жасалма интеллекттеги bir problemlerdi айтып отурабыз. Жасалма интеллект менен азыр согуштук куралдар жасалып атат. Жасалма интеллект менен операциялар жасалып атат. Мен ойлойм 5-6 жылдын ичинде мени айдап жиберишет дагы, менин ордума робот лекция окуп калышы мүмкүн. Жөн эле. Болгондо дагы эң жогорку деңгээлде окуйт. Вот. Ошол жакта үзүп атабыз. Значит, эмне керек? Кадр даярдаш керек да. Мына биз улуттук университет алалы. Мен ушу 3 ай болду. Электроника жана микроэлектроника дешир, азыр наноэлектроникага өттүк. Бирок улам эле халва деп бергенден мындай жыргап таттуу жеп кете албайбыз да. Дагы эле бир колумда тряпка, бир колумда бор. Айланайын. Эми дагы жакшы, мына жаңы келген директор абдан продвинутый киши экен Чонтоев. Ошо бир кезде ишенесиздерби Керим? Физфакты жойгонго даяр болуп калышыптыр Национальный университетте. Физфакты. Физиканын болуп көрбөгөндөй чоң возрождениеси болуп атат дүйнө жүзүндө. Мына мен азыр сүйлөп аткан учурда эле бир топ жаңылыктар ачылып атат физикадачы, айрыкча материаловедениеден. Ошон үчүн 4 багыт бар. Нанотехнология, биотехнология, когнитивдик технология, мына ошол азыр ошону айтып атат когнитивдик технологияны. Анан кийин албетте маалымат технологиясы. Вот ушул багыт боюнча биздин билим берүү системабыз түп тамырына башка болуш керек да. Түп тамырына өзгөрүш керек. Кээ бир кафедрлар баг кыргызчылык кылып, яланайын. Бир кафедрада, ой, бул нарындыктардын кафедрасы. Бир кафедра бул оштардын кафедрасы. Бир кафедра бул чүрүктөрдүн кафедрасы. Куда мы приехали? Мына көрдүңөр, канчалык деңгээлге жеткенбиз. Буну биз азыр айтышыбыз керек да. Айтышыбыз керек да. Бир уту чолок бала кечирип койсун эми. Барып центр форвард кылып койсо футболго. Ал министрдин баласы же болбосо дагы бирөөнүн эмеси деп. Андай болбойт да. Примерно ошондой абал келип атат. Ошон үчүн менимче билим берүү министрлиги, мына президент эң туура кылды. Профессионал министрликти өзүнчө бөлүп, университетти өзүнчө бөлүп, баягындай эме кылып. Эми ушунун баардыгын башын бириктирип, кадр маселесин даярдашыбыз керек да. Мына кызым Зейнеп абдан жакшы айтып атат. Мен да башында айтайын дедим эле, чынында эле академиктер менен, илим менен ишкерлердин башы биригиш керек да. Ар бир күчтүү ошол эле эмелер, Американын кыйындары, ошол эле Илон Маск, ошол эле Билл Гейтс жана башкалар, Цукерберг. Эмнеси менен күчтүү алар? Илимпоздору менен күчтүү да. Алардын ар бир эмесинде илими. Мен уулум, таланттуу уулум бар эми, кетип калды, таштап коюп. Азыр как раз ошол 4-төн бирөөнү иштеп атат Америкага барып. Мына көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн биз канчалык эме кылбайлы, кадр. Эч болбосо 10 баланы чыгарсак, айчы эме кылып туруп. Эмне үчүн ар бир университетте андай болуш керек. Физиканын саны мектепте эсердин учурунда 5 саат окуч элек, азыр 3 саат окуйбуз. Математиканы 6 саат окуч элек, азыр 4 саат окуйбуз. Химияны 1 саат окуйбуз мектепте. Анан дагы бир азамат айтып атат, эми биз Кытайларга жетпейбиз, Жапондорго жетпейбиз. Андан көрө ошолор чыгарган куралдарды эле колдонуп, ок атып өткөрө берели. Мен айтам, бул чыккынчылык. Бул деген ошо бир ректор айтып атат муну. Мына көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн түп тамырына өзгөрүш керек. Мына бул жаңы Кыргызстан деп абдан жакшы эме кылсаңар, менимче кадр маселеси. Чолпонбек мырза туура айтып атат. Балким сегмент кылып бөлүп, дагы ошондой бир эме болуш керек. Ошо билим берүү, илим системасы боюнча бир бакырып өкүрүп бир айталычы. Мен ошону айтам. Тарыхта дейти Америка жана Европанын тарыхында баягы депрессия, да, революциялар болбодубу? Да, 2-3 революция. Азыр университет жана өндүрүш 4 деген кандай десем тренд жүрүп атат да азыр. Баары ошо жаңы технологиялар менен өнүгүп 4-чү революция деп таанылып атат азырчы. Адамзаттын тарыхында. Андан кийин университет 4, өндүрүш 4-түн ортосундагы азыр байланыш жок. Жана Зейнеп айым айтып кеткен, Каныбек агай баары айтып кеткен нерсе, биздин ортобузда көпүрө жок. Ооба академия, илимдер академиясы менен университеттин ортосунда. Анан
өндүрүш менен университеттин ортосунда араларыбызда ар кимибиз азыр өзүбүздүн ишибизди өзүбүз билгендей оокаттуулукту кылып атабыз да. Бул өз учурунда көптөгөн жакшы нерселерге, жакшы эмес нерселерге алып келип атат. Айтайын деген нерсем, бул жерде Зейнеп айым айткандай, биз чындыгында Кыргызстанда гранттарды жазганда, инвестицияларды өзүбүзгө тартканды билбей атабыз. Мисалы биз баягы англис тилин билебиз, немис тилин билебиз, биз өзүбүзгө ылайыктуу, өзүбүздүн студенттерге жетиштүү болгон нерсени Германия долбоор жазабыз, бул жака жазабыз. Ошентип жазып, биз өзүбүздүн студенттерибизди колубуздан келишинче өнүктүрүп атабыз, өзүбүздүн оокатыбызды кылып атабыз, өзүбүздүн мененчи. Ана бул нерсе өндүрүшкө, анан ошол гранттарда биз үчүн жаңы нерсе, бирок аларда табигый болгон нерсе, алар мынтип айтат: макул, сиз грант алып атасыз, биз сизди илимий изилдөөчү катары кабыл алып атабыз, сиздин Кыргызстандагы өндүрүшкө, же болбосо өзүңүз жашаган жердеги өндүрүшкө кандай салымы болот деп атабыз. Мен кыргыз тил жөнүндө мисалы күйүп атам да. Мен кыргыз тил жөнүндө жазып атам. Кечирип коюңуз, Аида айым деп айтышат алар. Кыргыз тил глобалдуу эмес, бир канча киши сүйлөткөн дүйнө боюнча андан чоң африкалык тилдер бар деп айтат. Түшүнүп атасыз, ошон үчүн биз муну Кыргызстанда өзүбүз өнүктүрүшүбүз керек. Дагы эле Канбек агай баштаган ишти, Айзарат, биз ишке ашырыбыз керек. Биз өзүң айткандай гибриддик, бул междисциплинардык иш болгондон кийин компьютер менен иштеген программисттер жана тилчилер бул жасалма интеллектти алдыга жылдыра алабыз деп ишенем. Ушуларды эске алып койсоңуз дейм да, чагырманда. Рахмат. Мисал айтып кетейин, мисалы мен Кореяда Ханя университетинде окудум. Ошол жерде илим менен университеттин байланышы кандай? Мисалы үчүн ар бир университетте өндүрүштөрдүн филиалы бар. Мисалы үчүн биз окуган университетте LG менен Samsung'тун кичинекей филиалы бар. Samsung бир телефон чыгарганда, ошону университетке берет. Бир долбоор катары, мисалы үчүн $100,000 ошонун мындай илимий жагын изилдеп бергиле. Ошол телефондун мындай зыяндуулугу, колдонуусу, мындай дизайны жалпы берет. Ал жерде ошол биз окуган кафедрада, бир кафедра болсо, профессор ал долбоорду алып, ошол жерде окуган магистранттар, докторанттар менен ошол темаларды талкуулап, ошол долбоорду ар бир магистранттарга, докторанттарга бөлүп берет. Ошону изилдеп келгиле, силердин мындай дипломдук ишиңер, иши кылса ошондой долбоор катары же сабактагы тапшырма катары. Ал жерде ошол университет ал долбоорду илимий жактан изилдеп компанияга берет. Компания университетке акча берет. Ал акчанын негизинде биздеги университеттер көбүнчө ошо контракт негизинде эле жамбак атпайбы? Ал жерде контракт бир 10-15% эле түшөт. Негизинен көп каражаттын булагы ошол өндүрүш менен, фирма өндүрүш менен иштешет. Анан ошонун негизинде ошол компаниянын суроо талабына жооп бере турган жакшы илимий изилдөөлөрдү жасап берет да университеттердин. Анан ошол университетке кадыр барктуу, жакшы илимпоздор жумушка келет. Ал жерде ошол айлык акыдан сырткары ошол долбоор менен университет ортодо илим адамдары менен тиги компанияларды байланыштырат да. Университет шарт түзүп берет. Оборудованиялар, жанагы жабдууларды алып берет, изилдөөгө кеткен ар кандай техникаларын алып берет. Ошонун негизинде өнүккөн мамлекеттер ушундай гибриддик ыкма менен иштеп, ошол эле учурда ошол жерде билим алган студенттер дагы реалдуу практиканы жасап атат да. Мисалы ошол жерден бүткөн бала Samsung'тун жанагы экранынын бир кандайдыр бөлүгүн жасаганга мындай салым кошту да илимий жактан. Ошонун негизинде мына реалдуу практикалык негизде билим алып атат да. Мен да ошол Каныбек Осмоналиевичтен тиги Айдеженин сунуштарын колдойм. Негизи бизде келечекте ошо университет, илим, ишкерлер менен бир ортодо бир чоң аянтча болуп, ошол жерде мисалы үчүн ар бир компания ошо илимий жактан изилдегенге ошол грант катары жөн эле биздин ишкерлер акчаларын ошо чет өлкөлүк башка илимий институттарга, илимий изилдөөчү институттарга берип атат да. Ошондой бир площадкалар түзсөк келечекте жакшы чечим болот го дейм. Чындыгында айтылгандай каражат керек. Мамлекет эми ага деле даяр болуп атабыз деп атат, бирок ошону көрсөткүлө деп мына азыр МУКта жакында
азыр чоң коворкинг центр ачылган атат, технопарк ачылган атат. Анан ошонун ичинде бир өнөктөш катары Кореянын дагы өкүлдөрү болуп атат. Аякта да бир топ азыр иштер жүрүп атат. Эми акырындык менен болуп атат. Анан бир маселе жана сиз жана демография деген жөнүндө. Бул жана үй бүлөнүн баалуулуктарын азыр биз аябай көтөрүшүбүз керек болуп атат. Үйдө ошол атанын орду, эненин орду, чоң ата, чоң апа дегендердин, эне дегендер салттарды баардыгын көтөрүп, анткени биз деген ошол туура Европага кеткен. А бунда жанакы жазалма интеллекттин дагы аябай ролу чоң болуп атат. Анткени жазалма интеллект азыр болсо биз кайсыныкын колдонуп атабыз? Жанакы бүт эле же Кытайдыкы, же тиги батыш мамлекеттерден келген. Алар керек болсо бизге болбогон маалыматты берет дагы башыбызга немени ошон үчүн платформа баягы өзүбүздүкү болгону менен ичиндеги ошону жасап, анан ошондо биздин жанакындай мазмунубузду баягы бизге жат келген ошону толтурушубуз керек дагы. Анан ошонун негизинде элибизди дагы, балдарыбызды дагы ошондон тарбиялашыбыз керек. Анан жанакындай TikTok менен тура баягы өскөн балдар алар сөзсүз түрдө мындай немеге баягы үй бүлө түзөйүн, анан балалуу болоюн деген андай жок болот да. Ошонун баардыгын азыр ошону кандай кылышыбыз керек, кандай кылып акырындык менен башка жолун табышыбыз керек, ошону дагы талкуу жүргүзүшүбүз керек. Бул идеология. Жок, сиз бара айтып өткөн. Bizde meclisler yok da imam var. Bizde meclisler gök da bilim de var. Bizde jogol kokujay gök da intellektuallar yok. Biz bugün Janan Kırgızstan'ın kuruştun daha uşu bilim belirlöөгө çok bir kadam barışımız gerek boldu. Kırgızstan, Janan Kırgızstan'dagı Kırgız mamleketi, Kırgız'ın jeri, Kırgız'ın eli kalış gerek. Biz hiç kaçan Arap ülkesi olmaydı, Rusya olmaydı, Amerika olmaydı, Japonya olmaydı, Kırgızstan kadar oluşumuz gerek. Bütünlüğü birbirimizde, bütünlüğü akdesizde, bütünlüğü mutluluk, bağlılığı, bütünlüğü canlılığımızı biz benim Kırgızstan devletini alışımız gerekli oldu. Kurmaktalıkta belirtiyorken şu anda Janan Kırgızstan tanrı oluşumuz temanı verildi. Biz getirdik. Biz harday, harbi Kırgız'ın Jananı Teknik Kırgızstan için kısmatlışı görüldü. Onumuzdan, barımızdan kısmatlı görüştük. Biz daima Kırgızstan'ın için biliyoruz. Amerikan bir prezident aytkan men bir sözlü 15 yıl kaytaladım. Antkeni menin ülkem ösüş üçün degen ekende. Biz de şunday eldi çoğultup alıp biz günü Kırgızstan teknik